Саламатсыңарбы урматтуу окуучуларыбыз. Биздин кезектеги видео сабагыбыз кыргыз адабият сабагы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 10-класстар үчүн Медин Алыбаев жана анын сатиралары. Медин Алыбаев таланттуу акын, сатирик, драматург жана прозаик Медин Алыбаев жарык дүйнөдө 42 гана жыл өмүр сүрдү. Мединдин атасы Алыбай чукугандай сөз тапкан чечен, алпейим адам болгон. Мединдин энеси Бегим колунан көөрү төгүлгөн, уус оймочу, бычмачы, улуттук кийимдерди бабына келтирип тиккен жана жасаган иши менен айылына кадырлуу жамактап кубулжултуп сөз сүйлөгөн кошокчу болуптур. Мединдин төрөлгөндө Кубат чоң атасынын кыйышпас досу Сулайман молдо азан чакырып атын Асамедин коюптур. Чоң атасы Кубат 3 жылдан соң досунан кабар алууга айылына барат. Аксакалдар уй-мүйүз тартып кымыз ичип отурушкан. Асамедин чоң атасын тааныгандай чуркап келип, алдына отура калат. Ошондо Сулайман молдо бөрү баласы ит болбойт деген сөздүн чындыгы ушул деп небересинин атын Медин деп өзгөртүп, тоюна чакыр деп Сулайман молдо Асамединдин чоң атасына коноктогон соң баланы өңөртүп жиберет. Балага бапестеп жаны союлган жылкынын этин берип тойгузушат. Бала тамак жегенден кийин эти ысып, оозунан ак көбүк чыгат. Эси чыккан атасы Сулайман молдого киши жиберип алдыртат. Асамединдин тамырын кармап, эмне тамак берген деген сурайт. Макрөө эт жегенин билген Сулайман молдо дем салат. Ошондон тартып чоң атасы Кубат эл чакырып мал союп, небересинин атын өзгөртүп Медин коюшат. Акындын сатиралары: Ак чүч, бюрократ, кошоматчы, адабияттык парад. Сатира түрдүү аралаш. Коомдук турмуштагы ошол чөйрөгө түзүлүшкө ылайык келбеген айрым бир көрүнүштөр, адамдардын иш-аракеттериндеги, мүнөздөрүндөгү жагымсыз сапаттарды күлкүгө алып сындаган чыгармалар. Медин Алыбаев Ак чүч сатирасы. Өмүрүндө оорубаса дагы ырымга, бир ай, 2 ай курортко барат жылында. Же Кавказга, же Крымга, чынында чыдай албайт да жайкы чаңга. Чымынга экиленет, оору деп жүрөгүм, кабыргасын, бөйрөгүн карманат. Путевканы алат, чемоданга салат. Курортко кийүүчү 15 көйнөгүн ак чүч жеңе менен ак кол жеңе. Жолугар замат эле, сүйлөшкөн соода, же болбосо мода. Бирөөнү шактайт, биринин сөзүн бири мактайт. Баланча кече кызматтан түшүптүр, түкүнчө түндө мас болуп теректи сүзүптүр. Баланча болбойт дейт министр, 16 министерство биригиптир. Ак чүч жеңе, ак кол жеңе, билимдүү сүнүшөт эң эле. Же иштебейт бир жерде, араң билишет автордун атын, китептин атын. Канчалык окуганын көрөсүң, байкап турсаң акырын. Евгений Онегинди жазыптыр, Чехов деген акын, пьеса жазуу жагынан Лермонтов Тургеневке жакын. Сизге кайсы жагат деп сурасаң, дароо жооп берет, эң жакшы экен Маяковский жазган роман. Медин Алыбаев өзүнүн аз, бирок даңазалуу жашаган өмүрүндө окурмандардын түбөлүк эсинде калуучу көптөгөн таланттуу жазылган лирикалар менен сатираларды калтырды. Ушул кыска өмүрдө ал элине кылымдын кыйырын кезе турган таланттуу чыгармаларын мурас кылып калтырды. Өмүр шамын өйдөлөтүп кармагын, ар күнүңдү эл журтуңа арнагын. Текке кетпес асыл эмгек жасасаң, ошол болот өлбөс болуп калганың. Бүгүнкү теманын негизинде үй тапшырмасы. Медин Алыбаевдин төмөнкү сатираларын
Бюрократ, кошоматчы, адабияттык парад, көркөм окуп, өзүңөрдүн иш аракеттериңердин видеосун мугалимге жибергиле.